эмнеге мыналарга беричи камерага? Анан комитет болсо эми балдардын эле эмесин эле проблемасын эле чечем деп ойлопмун да. Анан караса бул жерде акча чогултат экен. Эң көп чалуулардын бири ушул Сокулукта бизде дал ушул экинчи мектеп лицейин айтып атышат да. Бул жолдуу түрдө канча сиз комитет болсоңуз канча чогултуп бердиңиз? Общий 3 жолу төлөдүм. 12 миң канчадан, 15 миң канчадан, 8 миң канчадан утур эле чогулган утуру төлөп турам. Сиз акчаны буяктан канча сом алдыңыз? Анын баардыгы мен директорго тапшырам да. Канчасы? Вот бул жерде мына 1-класстар, вот смотри. 121.580 сом. 3 эле класстан. 3 класстан чогулду. 1-2 класс, 2 Б класска чейин. 2 айда 100 миңден чогулат экен, 2 эле класстан. Калган класстарды айтпай коюм. Бул жактагы миллионер турбайбы анда охраналар, э? Каяктан охрана? Канча сомдон айлыгы? 2 кишиге через эме агентство охраны 60 миң берилет. 60 миңден кетеби? 60 миң айына охранага төлөнөт. 30 миңден айлыктары. 21 миңден айлыктар. Сиздер мамлекеттик кызматкерсиздер, сиздер мамлекет эмессиздер. Мамлекеттик кызматкер кандай функциясында көрсөтүлгөн нерсени кылат, кандай көрсөтүлбөгөн нерсени кылбайт. Бизге охрана керек экен деп сиздер өзүнчө акча чогултканга эч кимге укук бербейсиздер. Бул атайын жыйналыштын негизинде, келишимдин негизинде түзүлгөн да. Ар бир чогултуу, акча чогултуу, бюджеттик эмес акча чогултуу бул мыйзам менен бекитилет. Сокулуктун милициясына кайрылбай эле коюңуздар. Эгерде кайрылсаңыздар, бир 2 саат, 3 саат же 1 күн мурда жазылып коюп анан чакырсаңыздар балким келиши мүмкүн экен, бирок мына биз 1 сааттай аралык өттү, келген жок. Азыр Сокулуктун прокуратурасына барабыз. Эми мыйзам бузулган жагдайды биз ачык көрсөтүп берип атабыз. Ошол жерге конкреттүү бир чара көрүп бере аласызбы өзүңүз? Чара көрөбүз. Сокулуктун прокурору катары. Прокурор катары мына далилденсе, чара обязательно көрөт. Биз иштеп аткан прокурорлорду мындай ачык айтабыз. Иштеп атса, азамат иштеп атат, элдин үнүн угуп атат деп. Иштебесе бетин айтабыз. Мына прокурор иштебейт экен деп. Сунушту биз и так обязаны. Мына кылмыш составы болсо, иш козгойбуз. Андан тышкары 19 статья бар УКМК. Анын негизинде сунуш беребиз да. Четтетүү жөнүндө. Атенелер азыр жүрөктөрү дикилдеп булар. Эми балдарыбызды кодулайт, эми балдарыбызды куугунтуктайт. Андай болбойт. Мен ой чөнтөгүмдө акчам ашып атат, мен берерге жер таппай атам. Мен ушундай беришим керек. Мен ушу жардам беришим керек деген атенелер үчүн биз бул көрсөтүүнү даярдаган жокпуз. Дагы бир жолу баса белгилейбиз. Биз орто турмуштагы көп балалуу үй бүлөлөр дегеле ушул мектепке деп акча берүүгө акыбалы чамасы жетпеген атенелердин арманы көйгөйү тууралуу чагылдырып атабыз.